Коронавирустун 4-чү толкуну жаштар арасында көбүрөөк катталууда. Бүгүн Бишкекте дагы 3 мектептен коронавирус табылып, окуучулар 2 жумалык карантинге таркатылды. Бул 30-чу мектеп, жана 17-чи гимназия, жана 32-чи орто мектеп. Ушул 3 мектеп дагы кечеки 13 мектепке кошулуп, азыр жалпысынан Бишкек шаары боюнча 16 муниципалдык мектеп карантинге жабылып, 2 жумага карантинге жабылып, балдар окуусун онлайн түрүндө улантып жатышат. Башка мектептерде да көзөмөл күчөтүлгөн. Билим берүү башкармалыгы окуучу сыркоолоп калса же үйүндө тумоологон жаран бар болсо мектепке барбай турууга чакырат. Бул башка окуучулардын саламаттыгы үчүн маанилүү. Биздин мектептерде медайымдар бар, жана дагы администрация тарабынан дагы бул көзөмөлгө алынып, кирүү фильтри иштейт. Эгерде бала өзү ооруп, мындай ооруксунуп турган болсо, сөзсүз түрдө ата-энесине кабарлайбыз. Сөзсүз түрдө бизге кабарланат мектеп тарабынан, райондук билим берүү бөлүмдөрүнө да кабарланат. Бул ирет илдетти жугузгандардын көпчүлүгү жаштар. Мындан улам Саламаттыкты сактоо министрлиги вакцинаны 12 жаштан өйдө өспүрүмдөргө дагы саюу боюнча чечим кабыл алды. Ооруканаларда акыркы январь ичи бейтаптардын саны 2 эсеге өскөн. Дарыгерлер жетишсиз болгондуктан жарандар тез жардамга же ыкчам маалымат борборуна кайрылып, үйдөн дарылануусу сунушталып жатат. Өз алдынча дарыланганга болот экен. Биз эгерде формасын билбеген күндө деле эси болуп атса деле, биз үйдөн эле көпчүлүк үйдөн эле лечение убагында кылып, убагында карап, анан ошо дарыгерлердин айткан кеңештерин убагында колдонсо эле, убагында дарыланып чыгып кетет. Коронавирустун 4-чү толкуну бат жайылган омикрон штаммы менен дүйнө жүзүн каптап жатат. Дарыгерлер ал сасык тумоого окшош абадан жугуп, тамактан кармаарын, температурасы көтөрүлүп, алсыроо кошторун айтып келишет. Сактануунун жолу мурдагыдай эле обочолонуу, маска режимин сактоо жана вакцина алуу. Бул штамм негизи өпкөгө түшпөйт. Анан элдер былтыр мурдагы жылы көрүп аттыгы бардыгы пневмония болуп эле дем ала албай ошондон өтүп кетишиле. Бул омикрон бул жакта бронхиде токтойт. Анан сөзсүз эми ар кайсы ички органдарды балким мындай поражение кылат да. Ошо менен коркунучу бар. Бирок мурунку дельта штаммына караганда жеңилирээк. Эксперттер январь-февраль айлары абал курчуп кетпөө үчүн азыртан мектеп балабакчалардын ишин токтотуп, эл көп барган жерлерге чектөө киргизүү керек дешет. Бүгүнчү облустук башкармалыгы кафе-ресторандарда адамдардын саны 50дөн ашпоосу керек деген чечим кабыл алышкан. Ал эми Бишкек шаарында статистикалык маалымат күндөн күнгө өскөн менен азырынча чектөө киргизиле элек. Эң биринчи үйдө отуруш керек. Ар кайсы жактарга азыр көп барбаш керек да. Анан сөзсүз эми вакцинация болуш керек. Вакцина болгон кишилер биз көрүп атабыз, алардын ичинен өлүп калгандар жок. Балким оорушат. Сөзсүз вакцинадан өткөндөр бардыгы эле ооруп атышат азыр. Бирок жеңилирээк өтүп атышат да. Ал мындай мамлекетте айтсак, негизи эми бул саламаттык сактоо системасына нагрузканы түшүрүш керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Мен мына каникул бүтүп атканда эле жазып аттым, каникулдарды узарткыла. Балдар деген үйүндө ооруп чыксын. Билесиңер, азыр ар бир класста 40-50 баладан Күндүн экинчи жарымында депутаттар министрлер кабинетинин коронавируска байланыштуу өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалыматын укту. Жыйында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Түркияда бет кап тагынбаган адамдарга $500 чейин айыппул салынаарын эскертти. Кыргызстанда 500 сом айып салуу сунушу болгонун, бирок калктын социалдык экономикалык шартынан улам колдоо таппагандыгын билдирди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму омикронго олуттуу карап, алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын эскертип келет. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.